Күн сайын бакчадан же мектептен келген перзентиңизге кана балам, бүгүн эмнени үйрөндүң деген суроону бердиңизби? Баланын сезимтал калыптанышына багытталган маалыматтар Гений программасында. Саламатсыңарбы, урматтуу радио угуучулар, кутман күнүңүздөр менен. Түз эфирде Биринчи радио жана Роза Отунбаеванын демилгеси эл аралык коомдук фонду менен биргелешкен балдарды ар тараптуу өнүктүрүүгө багытталган Гений радио берүүбүздө ар бир бала гений болууга мүмкүнчүлүгү бар, эгерде биз аларга толук шарт түзүп берсек деген уран менен баштайбыз. Студиябыздын коногу бир канчалаган гений балдарды тарбиялап, окутуп, эл аралык олимпиадаларга алып чыгып, алдыңкы орундарды багындырганга жетиштирип жаткан Кыргыз-Түрк Манас университетинин окутуучусу Боркоев Бакыт Мамет Исакович агай жана эл аралык химия олимпиадасынын катышуучусу Шеитов Бакай. Саламатсыздарбы? Саламатсыздар. Радио берүүнү мен Нурия Кизбаева алып барам. Түз эфирдин байланыш номерлери 39 21 90 65 66 04 номерлери иштеп жатат. Бакыт агай, кош келипсиздер. Жакында эле ошо Парижден байгелүү орундарды алып келиңиздер. Сиздер даярдаган окуучулар Парижде өткөн 51-чи эл аралык химия олимпиадага катышып, жакшы ийгиликтерге жетишип келдиңиздер. Биз аябай сүйүнүп жатабыз. Алгач сөздү ошондон баштасак. Саламатсыздарбы, урматтуу радио угуучулар. Биринчи эле Нурия кандашым айтып кетейин атам, эмгектин баары биздин балдардын эмгеги. Биз алардын тек гана ошол олимпиадаларга даярдык көрүп атабыз. Ошон үчүн жалпы мактоолор аларга болгон алкыштардын баары биздин тарбиялаган балдарга болсун. Эми олимпиада жөнүндө быйыл 51-чи дүйнөлүк олимпиада болуп өттү. 21-30 июль күндөрү Франциянын борбор шаары Парижде болду. Ал бул өтө чоң дүйнөлүк деңгээлдеги окуя. Себеби биринчи айта турган нерсе бул Менделеев ачкан мезгилдик таблицанын 150 жылдыгы, Менделеевдин өзүнүн 180 жылдыгы, анан ЮПАКтын уюштурулган 100 жылдыгына карата алган олимпиада болду. Бул олимпиадага жалпысынан дүйнө жүзүндөгү 84 мамлекет, алардан 336 окуучулар, 300дөн ашуун алардын жетекчилери, алардын машыктыруучулары, 100дөн ашуун ошол олимпиаданын тапшырмаларын түзүүчүлөр жана уюштуруу комитетинин кишилери катышты. Бул көптөгөн эмгекти талап кылат. Ошол биз Франциянын борбор шаарында болгон бул олимпиаданын жүрүшүндө аябай чоң маалыматтарды алдык, кубандык. Биздин балдарыбыз жакшы өздөрүнүн деңгээлин көрсөтүп, биздин бир окуучубуз Чикирбаев Мерхат, бул Бишкек шаарынын 9-мектебинин окуучусу, бронза медалын алды. А калган 3 катышуучубуз атайын дипломдор, сертификаттар менен сыйланышты. Ошол мына Кыргызстандан барган 4 окуучунун бири Бакай Шеитов да бүгүн биздин студиябызда. Бакай, сиз өзүңүз тууралуу айтып өтсөңүз, анан ошол олимпиадага кандай даярдандыңыз эле? Добрый день, уважаемые радиослушатели. Я Шеитов Бакай, закончил 11 класс 61-й школы в городе Бишкек. К олимпиаде готовился на протяжении 2 лет. Вначале я интересовался физикой и другими науками, но в конце концов выбрал химию. Вот. В этом году начал серьезную подготовку, занимался в Кыргызско-турецком университете Манас, практиковался, потом участвовал в летней школе на Иссыкуле, которая прошла в этом году до Олимпиады. Вот. Сен мындай өзүң ойлодуң беле, ушул Парижде өткөн дүйнөлүк 51-чи эл аралык химия олимпиадасына катышып калам деп? Ну, поначалу нет. Вот еще в начале этого года я мечтал, конечно, туда поехать, но думал, не получится. Вот проходил одно испытание за другим и достиг
цели. Жогоруда айтып өттүң, ошо мурун физика менен дагы көп көңүл бурчумун деп, бирок аягында болбой эле химияны тандадым депчи. Азыр бизде баягы көбүнчө балдар химия десе, химияны оор сабак деп элестетишет да. Ошол сен эмне себептер менен химияны тандап калдың дагы? Анан жана ошол мектеп окуучуларына болобу же өзүңдүн тең тушпай досторуңа болобу, ошол балдарды баягы химия сабагын окутууга мындай кандай кызыктырып бир Ну, химия действительно сложный предмет, очень многосторонний, очень обширный, большой. К химии можно подходить с разных сторон, очень много разделов, сфер. Ну, я считаю, химией надо заниматься, ее надо учить. Она очень полезна для нас, ну, в первую очередь, как прикладная дисциплина. Сейчас все продукты человечества, все продукты человечества созданы благодаря химической промышленности. Вот. Но химия также развивает умственные способности, аналитические способности, математический аппарат. Эта дисциплина тесно связана и с другими науками, с биологией, с физикой, с математикой, с информатикой. Вот. Зная химию, очень легко ориентироваться и в других дисциплинах. Она развивает многосторонне. Бакай ушул айтып өтсөң, Олимпиадада кандай суроолор тапшырмалар берилди? Ал тапшырмалар сага бир оор болдубу аны аткарганга? Ошо Олимпиада жөнүндө айтып өтсөң. Олимпиадные задания, конечно, очень сложные были для нас. Уровень совсем другой. У нас было 2 тура, практически теоретический, по 5 часов каждый. На теоретическом туре было 9 задач, это очень много. 60 страниц, задания сложные, порой непонятные, требуют глубоких познаний и мыслительных способностей. Вот. Задания разноплановые, очень разные, в разных разделах написаны. Практический тур тоже требует концентрации, собранности. Вот. Ну, помимо туров была очень интересная, насыщенная культурная программа. Мы посещали музеи, сходили в Лувр, посмотрели Мону Лизу вживую. Вот. Поездили по городу, почувствовали Париж. Вот. Был круиз по Сене. Вообще было классно, конечно. Вот. Также мы участвовали в лекции Нобелевского лауреата Жан-Пьера Саважа на открытии. Вот. Он удостоился этой самой знаменитой премии по химии вот, в 2016 году за разработку молекулярных машин и исследований в области супрамолекулярной химии. Вот. Нам провел лекцию, было очень интересно. Я даже не мечтал послушать Нобелевского лауреата. Это, конечно, большая честь для нас. Рахмат, Бакай. Бакыт агай, ушул дүйнөлүк олимпиадаларга катыша турган окуучулар кандай жол менен тандалып алынат жана аларды кандай шарттарда даярдайсыздар? Ушул тууралуу айтып өтсөңүз. Рахмат. Азыркы учурда биз олимпиадаларга тандоону азыркы Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлиги бекиткен жобого ылайык жүргүзүп атабыз. Анын эгер кыскача айтсам, бул 4 турдан турат. Биринчиси бул мектептерде, андан кийин райондо, үчүнчүсү областтарда, 2 чоң шаарда, Бишкек, Ош, андан республикалык 4-чү турда олимпиада болот. Ошол тандалгандардан жалпы катышуучулардын биринчи 15 күчтүү балдардан анан аларга атайын тапшырма берип, дүйнөлүк олимпиадалардын талаптарына ылайык ошол жерден биринчи 8 бала тандалып алынат. Ана 8 бала бизде химиядан жылына 2 жолу олимпиада болот. Бири мурунку совет доорунда Менделеев олимпиадасы калган. Ошого азыр жалпы Евразия мамлекеттери катышат дагы. Мисалы быйыл 29 мамлекет катышты.
Вот ошол катышканда баягы объективдүү болуш үчүн биз ошол Менделеев олимпиадасынын жыйынтыгын боюнча биринчи 4 баланы дүйнөлүк олимпиадага тандап атабыз. Тандоо бул жерде азыр тандаган тандоонун түрүнү боюнча азыр министрликте кайрадан дагы жоболор каралып жатат. Буюрса жакында теги бир ачык макулдаштырылганда болгондон кийин дагы маек курсак болот. Ошол Парижде өткөн химия боюнча олимпиадада Бишкек шаарынын окуучусу Чекирбаев Мирхат 3-орунга татыды. Бүгүн ал окуучубуз жүйөлүү себептер менен келе алган жок эфирге. Анан менде мындай суроо пайда болду да, баягы бул окуучуңуз менен кандай даярдык көрдүңүздөр эле, баягы бул 3-орунду алган окуучу менен өзгөчөбү же 4 окуучу тең бирдей даярдыктан өттүбү? Биз бул олимпиадага даярдык көрүп атканда жанагы жогоруда айткандай болжолдуу 8-10 бала менен баары менен иштейбиз. Бул жерде биринчи эле жолу катышып аткан жок Мирхат былтыр да катышкан, бирок былтыр мындай жетишкендик болгон жок. Сөзсүз түрдө бул баягы саяпкер мыкты жылкыны даярдагандай, вот муну даярдаш керек экен. Бул жерде анын мектептеги окутуучулардын эмгеги зор, өзүнүн ошол ата-энесинин жакын туугандарынын колдоосу да аябай чоң. Андан башка вот атайын биз тизмек расписание менен орусча айтканда булар менен иштеп аттык белгилүү сааттарда. Андан башка вот быйыл биринчи жолу Москва мамлекеттик университетинин Ломоносов атындагы университеттен 2 эң негизги ошол күчтүү маселелерди түзгөн окутуучуларын чакырып Ысык-Көлдө жайкы окууну уюштурдук. Мына ошол жерде 10 күн күнүнө 9 сааттан сабак алышты. Кечкурун андан башка биз аркылуу даярдыктан өтүп атты. Бул өз алдынча даярдам дейт. Андан кийин өз алдынча кайсы суроолор түшүнбөсө ошолор боюнча дагы жооп болду. Бир эле баягы сабакта эмес, сабактан тышкары дагы мисалы тамак ичип аткандабы, же болбосо көлгө түшүп аткандабы, же тоого барганда дагы баягы түздөн түз ар бир бала ошол катышуучуга, бизге мисалы даярдап аткандарга, андан башка бүт катышкандарга өзүнүн суроосун эч кандай дистанциясыз жооп бергенге мүмкүнчүлүк түзүлдү деп ойлойм. Ошол жайкы окутууга канча бала катышты? Жайкы окутууга жалпысынан бизде азыр 12 бала катышты и 6 мугалим. Ал 12 баланын ошол 4-өө олимпиадага барышты. Анын 4-өө олимпиадага барышты. Ошол бул негизи бизде Кыргызстанда баягы окуучуларды дүйнөлүк ушул эл аралык олимпиадага даярдоого шарттар түзүлгөнбү? Бул чоң көйгөйлүү маселе. Муну дүйнөлүк стандарты жок, мындай шарт болуш керек дегенчи. Биз жылдан жылга талап күчөп атат дүйнөлүк олимпиадага. Бир мисал айтайын, мисалы 2015 жылы бронза медаль 32% алган балдар илинген да бронзага. Мына быйыл 61%, 2 эсе баягы өсүп атат да талапчы. Ошондуктан ар бир мамлекет өзүнүн окуучуларын күчтүү даярдыктан өткөрүп дүйнөлүк деңгээлде көрсөткүсү келип атат да. Ошон үчүн биздеги шарттар минималдуу шарттар бар деп ойлойбуз. Бул жерде Кыргыз-Түрк Манас университетинин шарттарын сөзсүз баса белгилеп кетишим керек. Бирок башка бир эле ал шарт эмес, башка атайын бул мектеп окуучулары менен иштей турган бир группа түзүп алар менен иштөө маселеси бар да, кадр маселеси бар. Мисалы биз ал жерде өзүбүздүн жүгүбүз бар да, окуу жүктөрүбүз бар. Анан окуу жүгүнөн башка учурда гана биз буларга убакытта иштегенге мүмкүнчүлүк болуп атат да. Башка жерлерде, башка мамлекеттерде бул атайын топтор түзүлүп, алар жыл бою вот ошол даярдай турган балдар менен иштеп, анан ошо шарттарды түзгөн. Мисалы мына биздин балдарыбыз өзгөрүп келди. Лабораториялары кандай жабдылган, кандай талаптар болуш керек. Мисалы биз ошондой нерсеге мен айтат элем, жалпы баарыбыз биригип бир
ошондой республикада жок дегенде бир жерде ошондой борбор түзүп ошол жердин баардыгына керектүү жабдыктарды минималдуусун жок дегенде таап анан жыл бою иштей турган группа түзүп иштешибиз керек. ооба ошондо гана ийгиликтерге дагы мындан көп жетебиз агай олимпиадага барган мына ушул окуучуларыбызга мамлекет тарабынан кандайдыр бир колдоо көрсөтүлөбү, мисалы үчүн Парижге чейин барып келген жол кире акылары? Бул суроо жакшы. Мурунку жылдарда бул колдоо аз болгон экен. Мына 2015-жылдан бери жакшы жол кире маселеси, анан мамлекеттин атайын төлөй турган катышуу взносу деген бар. Вот ошону биздин министрлик көтөрүп берип атат. Бул жагынан чоң ыраазычылык билдириш керек. Себеби бул оңой акча эмес. Өзгөчө алыскы мамлекеттерге барганда мун үчүн биздин жетекчилерге, уюштуруучуларыбызга ыраазычылык билдиришибиз керек. Себеби 15-жылга чейин бул болгон эмес. Муну баса белгилеп кетким келет. Бирок мындан башка да көп олимпиадалар бар. Себеби жанагы мен жогоруда айткандай тапташ үчүн буларды атайын даярдап бир канча олимпиадаларга катышыш керек болуп атат да. Андайга катыштырганга сөзсүз түрдө баягы жол кире маселеси бар, жана уюштуруу взностору бар дегендер. Ал жакка вот азырынча биздин мамлекетибиз бир гана вот ошол дүйнөлүк олимпиадага төлөп атат да. Эгер мүмкүнчүлүк болсо бизде мүмкүн биздин демөөрчүлөрдө болсо, башка болсо биздин балдарды башка бир түрдүндө да катыштырып, аларды бир канча сынактан өткөрүшүбүз керек да. Бизде ошондо гана жетет экен. Мисалы эки мисал айтайын деп атам. Мындан мурун 2015-жылы алган медаль алган балабыз 3-чү жолку барганда медаль алган. Вот буна азыркы жогоруда айтылган Чекирбаев Мерхат дагы былтыр 2 олимпиадага катышты. Быйыл 2 олимпиадада тең коло медаль алды да. Рахмат. Урматтуу радио угармандар, Гений радио берүүсүндө ошо дүйнөлүк олимпиадаларда алдыңкы орундарда багындарган окуучуларды даярдап жаткан Бакыт Боркоев агай жана анан гений окуучусу деп айтсак да жаңылышпайбыз. Ошолор тууралуу маек куруп жатабыз. Суроолоруңар болсо 39 21 90 65 66 04 номерлери аркылуу берсеңиздер болот. Бакай, ошо сиз айтсаңыз, азыр мектепти бүтүрдүм деп атасыз, анан ушу жогорку окуу жайга тапшырдыңарбы? Эгер тапшырсаңар, кайсыл жогорку окуу жайга, анан кайсыл ошол химияны тандадыңызбы же башка кесипти тандап кеттиңизби? Ну, я продолжу свое обучение в области химии. Мне этот предмет все больше и больше нравится. После Олимпиады я решил заниматься ей дальше. Ну, конечно, большая мотивация знать больше. Вот. Сейчас я 11 класс закончил, и, слава богу, в этом году поступил в университет за границей, в Штатах, в Соединенных Штатах Америки. Прошел все испытания и поступил. Бизде суроо бар экен. Урматтуу радио угуучу, угуп атабыз, сиз түз эфирдесиз. Саламатсызбы? Мен суроом Бакыт Боркоев агайга эле. Угуп атабыз. Ушеке олимпиаданын катышуучуларын даярдаганлыгы үчүн ушу жетекчилерге, мисалы Бакыт Боркоевго мамлекет тарабынан атайын көңүл бөлүнөбү, может материалдардан берилеби же кандайдыр бир жеңилдиктер берилеби, ошону билеликтеп элек. Чоң рахмат сурооңузга. Биз буну министрликтин тапшырмасы менен уюштуруп даярдап атабыз. Министрликтин деңгээлинде, ошолордун ченеминде бир аз маяна берилет. Даярдык кылыш үчүн баягы эгер бул биздин билсеңиздер тарифтик сетка боюнча баш аягы мүмкүн, мен ачык айтып коеюн, 1000 сомдой болуш керек. Түшүнүктүү. Бир жылда. Могу ушул олимпиада жеңүүчүлөрүнө, мына Бакайдай болгон балдарыбызга баягы мектеп эмес дейлик, мына Бакай жогорку окуу жайга өтүп атат. Ушуларга бир кандай бир жеңилдиктер каралабы жогорку окуу жайдан? Бул боюнча маселелер көтөрүп атабыз. Мен атайын бир
макала жарыялаганбыз кот билимге вот олимпиаданын түп тамырына көрсөк ошол азырынча вот дүйнөлүк олимпиадада алган медалдардын эсеби Кыргызстанда баягы мындай чоң бааланбайт да. Ошол бир сунуш киргизгенбиз. Ошол дүйнөлүктө медаль алгандарга ошо Кыргызстандын бүтүрүүчүлөрүнө кандай жеңилдиктер болсо, кандай сыйлыктар болсо, ошолордун баарына ээ болсо деген. Бирок азырынча андай ишке аша элек. Мисалы айтайлы, дүйнөлүк олимпиаданын медалисттерине башка өтө күчтүү дүйнөлүк олимпиадалар биринчи топ 1000 университеттер сөзсүз түрдө кардал болушат, алар өздөрүнүн университеттерине чакырышат. А бизде андай шарттар азырынча түзүлө элек. Рахмат. Мисал үчүн бизде химия сабагы боюнча атайын бир иримдер барбы? Бишкекте болобу же Кыргызстанда болобу? Иримдер ар бир мектептерде бар, өткөрүлөт. Бирок алардын сапаты жөнүндө сөздү өзүнчө жасап, себеби мен аларды толук айта албайм, себеби мектептин мугалими болбогондуктан. Биздин мана Кыргыз-Түрк Манас университетинде атайын кызыктар топтор бар. Биздин азыркы пландарыбыз ошол кызыктар университет менен Кыргыз-Түрк Манас университети, Кыргыз мамлекеттик Арабаев атындагы университет менен бир чогуу ошондой бир борборлорду түзөйлү деген ойлорубуз. Анан дагы бир айтып кетет нерсе, азыркы учурда реалдуу бул олимпиада борборлору сапат билим берүү системасында иштеп атат. Аларда атайын шарттары, мугалимдери бөлүнгөн. Рахмат. Мына биздин маекти угуп, балким ата энелер же окуучулар химик болууну каалап калса, сиз менен кандай байланышса болот? Урматтуу радио окуучулар, менин аты жөнүм Бакыт Боркоев, Кыргыз-Түрк Манас университетинин кызматкери, доценти. Ошол биздин университеттин сайтына кирип эле Бакыт Боркоев десеңиздер, ошол жерде баардык телефон, электрондук почта, адрестер, кабинетке чейин сүрөттөр бар. Бизде радио угарман бар экен түз эфирде. Телефон, электрондук почта, адрестер, кабинетке чейин. Бизде түз эфирде радио угарманыбыз бар экен. Алло. Алло. Саламатсыздарбы? Саламатсызбы. Сурооңузду угуп жатабыз. Мындай суроо. Биздин бул көрсөтүүнү угуп аябай сүйүнүп атабыз. Биздин балдар ушунчалык акылдуу, барып жакшы интеллектуальный жеңишке жетишип келгени үчүн куттуктайбыз. Рахмат. Ушул жеңишке жетишүүдө Манас университетинин кызматкерлеринин абдан жакшы кошумчалары үчүн чоң ыраазычылык билдиребиз. Эми ушуну мамлекет тарабынан кандай колдоолорду көрсөтө алат деген суроого КТРК тарабынан бир кандайдыр бир сиздер жардам бере аласыздарбы? Сурооңузга рахмат. Мүмкүн болсо ушул информацияны толугураак жеткирип, биздин элдин кызыкчылыгын, биздин Кыргызстан мамлекетинин кызыкчылыгын колдоп келип аткан балдарга чоң көрсөтүүлөрдү, чоң жакшы спонсорлорду таап, жакшы колдоочуларды таап бергенге сиздер кошумчаларыңыздарды, өзүңүздөрдөн колдон келген колдооңуздарды көрсөтсөңүздөр жакшы болот эле деп эл атынан суранат элек. Чоң рахмат. Чоң рахмат сурооңузга. Бул эми азыр биздин радио берүүбүздү угуп жаткандар ошондой эле коомчулук, ошондой эле КТРКнын жетекчилиги дагы көңүл бурат деген ойдобуз. Кошумчалай турган нерседе бул жерде биздин атайын мамлекеттик радио телевизион компаниясы да биз ошол биздин балдарга балдарды реклама жасоодо анан ушул иштерди бир көрсөткөн учурларда жетишкендиктерин ошондо колдоо болсо жок дегендечи биз бул жакшы болмок. Рахмат. Бакай сизге суроо. Алдыга койгон пландарыңыз жөнүндө айтып берсеңиз, мына эми Америкага тапшырыптырсыз окууга. Ал жака окууга кетесиз, андан ары дагы Кыргызстанга келесизби? Ну, Кыргызстан моя родина, и после завершения учебы за границей я планирую вернуться назад, поднимать нашу республику, уровень химии в Кыргызстане, возможно, заниматься частным бизнесом или преподаванием, но в любом случае свой вклад собираюсь внести в развитие науки и культуры нашей республики. Чоң рахмат. Бакыт агай, сиздин алдыга койгон максаттарыңыз дагы деле окуучуларды ушул дүйнөлүк олимпиадаларга даярдай бересиз да?
буюрса пландар көп. Мисалы биздин бул пландарыбыздан эң негизгиси балдар менен жыл бою даярдануу деп айтпадымбы, ошону ишке ашырганга аракет жасап атабыз. Анан сөзсүз түрдө ошол күчтүү мамлекеттин окутуучуларын чакыруу менен жай мектебин, кыш мектебин дегендерди уюштуруп жатат деген пландар бар да. Себеби алардын деңгээли, алардын алар билген тажрыйбаны биз пайдаланышыбыз керек. Анан эң негизги айта турган нерсе, кечиресиз, бизде түз эфирде радио угуучу бар экен, суроосун угуп коелук. Алло. Угуп атабыз, түз эфирдесиз. Алло. Угуп атабыз, түз эфирдесиз. Саламатчылык. Могу жакта жогоруда сөз болду го, окуучуларды олимпиадага даярдоо боюнча ошо Кыргызстанда даярдап жатканда буларда ар кандай приборлор, химикаттар болуш керек деп бизде ошо база жок деле атпайбы? Анан теориялык часть менен практикалык частьтан олимпиадага барган балдар кыйналып калышпайбы? Рахмат сурооңузга. Бактага жооп берип коесузбу? Мен жогоруда айттым, биздин Кыргыз-Түрк Манас университетинин базасы минималдык шарттарды жабдый алат. Бирок сиз айткандай эң туура, жаңы приборлор, жаңы реактивдер, көптөгөн азыркы учурда дүйнө глобалдашып тез өнүгүп атканда аябай жаңы өнүккөндөр керек. Аны өз убагында алып туруш үчүн аны баары жапатырмак, баарыбыз киришпесек, бир эле мамлекетте отура берсек, менин оюмча, же болбосо бир эле университетке жүктөп койгон туура эмес го. Бакай, сиз жооп берип койсоңуз. Ну да, был практический тур. С большинством оборудования я был знаком до этого, но некоторые приборы, конечно, были для меня новые. В других странах люди с этими приборами работают каждый день, и государство, университеты, школы предоставляют своим ученикам такую возможность. Но, как сказал Бактагай, минимальные условия уже созданы. Надо только укреплять, увеличивать количество. Рахмат. Бүгүн ушул биздин радио, Гений радио берүүбүздө Кыргыз-Түрк Манас университетинин окутуучусу Боркоев Бакыт Мамет Исакович агай жана анын гений окуучуларынын бири деп да айтсак болот, Бакай Шеитов болду. Албетте бизде мамлекетибизде ушундай гений балдарга окуусуна шарт түзүлүп, аларга көптөгөн көңүл бурсак, албетте анда бизден ушундай гений балдар көп чыга берет деген үмүттөбүз. Студиябызга келип кызыктуу маек куруп бергениңиздер үчүн чоң ыраазычылык билдирем. Алып келген байгелериңиздер кут болсун. Ал жалпы эле Кыргызстанга таандык деп да айтсак болот. Биз баягы биринчи жаңылыктардан укканда аябай кубандык. Сиздерге чоң ыраазычылык. Мындан аркы окууңарга дагы ийгилик каалайбыз. Гений радио берүүсүнүн кийинки чыгармасынан жолукканча саламатта болуңуздар.